Жаңыл Атаканова Жөлөкбулдун ордуна 100 000 сомдук каражатка бир уй музоосу менен алып, учурда андан сүт азыктарын өндүрүп, жеке ишкердигин баштады. Бул күнү Талас шаарынын мэриясы Жөлөкбул алып иш баштаган жеке ишкерлерди колдоо максатында уюштурган көргөзмөгө өзү өндүргөн сүт продукцияларын келген меймандарга тааныштырды. Бұл соцконтракт алғаныстан bir айдан ашып қалды. Уялып, бүгінде өзім продукцияларын алып келдім, ошо өндірген. Мэрияға, президентке баарына чоң рахмат айтабыз ушу. Жакшы, эми өзүбүздүн продукциябыз таза бийдики. Эми ушу немелерди дагы будан да башка чаракылуу өркүнөттүк неме алсак деген ойлор, максаттар бар эми көп эле. Кудай буйрса аларды эми ишке ашат деген ойдобуз. Көргөзмөгө жеке ишкерлер жер жемиш, тоңбайдан өндүрүлгөн самын, тегүүчү машина алгандар Кыргыздын нукура төшөктөрүн жана улуттук кийимдерин алып келишкен. Жаңыдан иш баштагандарды Талас шаарынын мэриясы ар тараптуу колдоого алып, алдыга жылуусуна жана кардар табуусуна ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Талас шаарынан былтыр 2022 жылы 23 жаран ошол социалдык контракт боюнча 100 000 сомдон алып, өздөрүнүн жеке ишкерлигин баштаган. Алардын экөөсү бала арычылыгы болчу, 6оосу тигүүчүлүк боюнча, 7 уй баккан. Ошондой эле сто иштеткендер, такси кызматы, мончо салгандар жана кондитердик азык-түлүктү өндүргөндөр иштеп жатышат. Ал эми быйылкы жылы 2023 жылы Талас шаары боюнча 93 үй бүлө алды соцконтракттан. Алардын баардыгы учурда иштерин баштап, ийгиликтүү иш үстүндө иштеп жатышат. Социалдык контракт боюнча берилген 100 000 сомдук каражат алгандардын катарында Гүлжамал Биримкулова дагы бар. Ал берилген каражатка тигүүчү машина алып, буйрутмаларды кабыл алып баштаган. Келечекте экологиялык таза продукциядан Кыргыздын этно кийимдерин соода рыногуна чыгаруу максаты бар. Тигүүчү машинка алып азыр ушул шешептерди тигип өндүрүп жатабыз. Ткандарын Мадина базарынан алып келип, анан келечекте ушул мондай этно кийимдерди алып келип тиксекпи деген оюбуз бар. Азырынча баштап аткан ишибиз могул шешептерди алып келип тигип атабыз. Өзүбүз алып келип, өзүбүз бычып, өзүбүз тигип жатабыз азыр өндүрүп. Пайдасын азыр жаңыдан көрүп баштап атабыз. Ошо тигүүчү 2 машинка алдым. Анан ушуларды тигип азыр өндүрүп жатабыз азыр. Пайдасын эми Кудай буйрса келечекте көрөбүз деген үмүтүбүз бар. Жаңыдан соода рыногуна кадам таштап, жеке продукцияларын өндүрүп жаткан жеке ишкерлер ар тараптан колдоого муктаж. Андыктан ата мекендик өндүрүштүн өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, дүйнөлүк рынокто Кыргызстандын брендин түзүүгө ар бирибиз салым кошуубуз зарыл. Саймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары, Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы үчүн.